Саламатсызбы Эсен Мукратхан? Саламатчылык. Бул жолку маегибизди биздин YouTube каналга окурмандардан келген суроолор менен баштасак. Алгачкы суроо мындай. Менин колдоочум чоң апа анам бүркүт деп айткан. Бирок көзүмдү ачтыра элекмин. Ачтырса болобу дейт. Көздү ачтыруу оңой эмес. Буга убакыттар керек болот. Өзү ачыла турган киши өзү жетилет. Убакыт сааты келгенде. Жетилгенде анан ачтырса болот да. Ачтырганда кандай болот? Бул кээ биркилер айтат, үйүндө мындай 40 күн отургузуп анан кийин ачтырат дейт. Кээ биркилер мазар кыдырып жүрүп ачылат. Мисалы үчүн мазарларга барганда касиеттер тазаланып, ошондон бир аян келип, ушундай болуп ачылат. Бул ошо мазар кыдырып ачылганда анан ачылса болот да, ачтырса болот. Анан колдоочум бүркүт, бир чоң апа дегендер, мисалы үчүн анын өзү эле сезет да, колдоочусу ким экенин аян аркылуу сезет. Өзү сезиш керек. Бирөөнү айткан эмес, бирөө өзү сезиш керек аны. Касиети бар адамдардын көзү ачылабы? Же болбосо касиети жоктордуку деле ачылып кетиши мүмкүн? Адамдардын баардыгы эле касиеттүү. Касиеттүү болгондорун кээ биркилерин күчтүү касиеттүү деп айтат. Кээ биркилери анча ачылбаган касиеттүү да, алар уже ачылган жок. Ошол касиеттүү күчтүүлөр ачылышы мүмкүн. Ачылыш керек. Касиеттери күчү жоктор ачылбайт. Кийинки суроо, мен давлениям бар, ошону кандай кылсам болот? Өтүмдө 6 таш бар, алдырсам болобу дейт. Давлениясы барлар диета кармаш керек. Кайнатылган тамактарды жеп, куурулган тамактарды жебеш керек, ошондо айыгып кетишет. Диета менен давлениясы барлар диетаны кармап айыкса болот алар. Өтүндө ташы бар киши алдырыш керек. Врач эгерде алдыр деп айткан болсо, алдырыш керек. Кандын басымын баары менен айыктырса болобу же дуа аркылуу дагы мындай сакайт? Кандын басымын дуа аркылуу айыктырса дагы болот. Дары дармектер менен дагы айыктырса болот. Ошондой эле тамакты ылгап жөө катарында дагы айыктырса болот. Кийинки суроо түлөө өткөрүү туурабы дейт. Дегеле түлөө кандай негизде өткөрүлөт? Ушуга жооп бериңиз. Биздин бул түлөө өткөрүү кыргыздарда салт болуп калган. Түлөөнү ар кандай убакта өткөрсө боло берет. Кээде сүйүнгөндө өткөрсө болот түлөөнү, кээде түшүнөн чочуганда өткөрсө болот, кээде бир кырсыктаганда өткөрсө болот. Ошол ар кандай убакта өткөрсө болот. Түлөөнү сөзсүз канчагарып окутпай эле мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Кээ биркилер мүмкүнчүлүгүнө жараша канчагара албайт. Алар короз союп деле өткөрүп койсо болот. Кээ биркилер жыт чыгарып, например, токош жасап, 7 токош же жүрөгүнө айткан токошторду 41 токош, 21 токош жасап чыгарып өткөрүп койсо болот. Кээ биркилер аябай чын ыклас менен өткөрүш керек да, анычы. Чын ыклас менен плов демдеп, ушундай өткөрүп койсо болот. Анда кийинки суроого өтсөк, арак ичүүнү кантип койдоро аласыз дейт. Биздин дагы кошумча сурообуз бар. Өткөндө буга чейин келип маек алганыбызда ошондо бир арак боюнча бир киши келген эле. Эртеси күнү аны менен сиз байланыштырдыңыз. Кадимкидей мындай куламдан соогон калпыр да. Ошо кантип дарылайсыз да ошону? Мен арак ичкендерди жин чыгаруу жолу менен дарылайм. Жин чыгаруу жолу мен үчүн касиет аркылуу. Менин касиетим бар. Ошо кармап, ошо адамдагы жинди чыгарам. Жин чыккандан кийин өзү эле ошол замат айыгып баштайт. Биринчи келген күндөн баштап айыгат. Келет, колума түшөт, колумда касиет бар. Колум албарат, кайсы жерлерде жин бар. Ошол колум барып кармап, ошол жерде укалагандан кийин ал өзүнө келип баштайт.
жин чыккан жин чыгып мындай тазаланып анан өзүнө келе баштайт. Биринчи күнү 2-3 жолу неме кармайм колум менен. Уже айыгып үйүнө кетет. Ошол баягы сизге келип дарыланып арагын койгон адамдардын туугандары баягы сизге ыраазычылыгын билдирип кеткен учурлар болобу? Болушат. Биринчи күндө келгенде эле өздөрүнөн өздөрү сүйүнүшөт, келгенде эле айыгып болуп кеткенине. Анан бирок көбүнчөсү эми кандай болот, өздөрүнүн көргөн көзүнө өздөрү ишенишпей калышат. Бир аябай заматта айыгышат да аларчы. Ошондуктан алар мындай шоковый состоянияда кетишет да. Чын эле айыктыбы же чын эле айыкпадыбы депчи ушундай акыбалда болушат көбүнчөсү. Кийинки суроо, алыскы аралыктан төлгө ачып дем саласызбы дейт ушулар. Аралыктан мен төлгө ачам. Мен таш менен же карта менен төлгө ачпаймын. Мен тесме берилген аян катарында өзүмө. Ошо тесмени карап эле билип коем. Алыскы аракта ким мага чалды, ким эмне каалап атат, ошонун баардыгын билип айтып бере алам. Кандай акыбалда ошол киши айыгабы, эмне окуя болуп атат, ошону биле аламын. Билип айтып бере аламын. Тесмеге кандай маалымат түшсө, ошону. Тесмеге кандай маалымат түшсө, ошонун баардыгын айтып бере аламын. Чет өлкөдө жүргөн биздин мекендештер дагы кайрылып атат. Ошо WhatsApp аркылуу мындай дарыланса болобу. Мага көпчүлүгү ошо WhatsApp аркылуу кайрылышат. Мен ушул жерден туруп эле ушу WhatsApp аркылуу аларга жооп берем. Кандай акыбалда болуп атат, эмне үчүн ооруп атат, баардыгын мага түшөт тесмеден караганымда. Ошонун баардыгын айтам, алар мага кайрылышат. Кайрылышып, алар менден эм алышат. Ушул жерден туруп эле менден консультация алышат, эм алышат, дабаланышат да, вот ошо алынышат. Америкадан чалышат, Москвадан чалышат, Дубайдан чалышат, жана Турциядан чалышат. Булар ошол жерде менден эм алышат. Кудайым шипасын берет аларга. Бул жерден туруп ушул жака эм сала аламын. Кийинки суроо, ушу каргыш, кара дубаны кантип чыгарасыз? Ушундай суроо. Эгерде ушул Кыргызстандан же жакын Бишкектен, шаардан келе турган болсо, мен чакырамын аларды. Келип, ушул жерден тез айыгып кеткиле деп. Колумда касиет бар, ушул бүт каргыш, дуба, депрессия, черепное давление, көп оорулардан айыктырат. Жана жин, көбүнчөсү оорулар жинден болот. Ошо жиндерди чыгарып салат колума, ошол чыккандан кийин эле айыгып башташат кишилерди. Мен шаардагыларды келтиргенге аракет кылам, ошо келип бир күндүн ичинде мындай шипа таап кеткиле депчи. Бир күндүн ичинде уже билинет кандай болуп атканычы, өзгөрүлгөндөрүн алар сезишет. Эгерде аралыктан болсо, дуа аркылуу айыктырам. Кудайым шипасын берет дуа аркылуу. Ошол жака дагы эмим түшөт. Москвадан көбүнчөсү чалышат, аларды айыктырам. Немеден жана Америкадан чалышат. Ошо Америкадагыларды бул жерден туруп алып айыктыра алам. Кыргызстан территорияларынан чалышат, аларды да айыктыра алам. Кудайымдын шипасын, кудурети менен баардыгы болуп атат. Кийинки суроо, соода иштерим жүрбөй жатат, эмне кылсак болот дейт. Соода иштери жүрүшпөгөн кишилер, булар өздөрү дубаланып калган кишилер болот, же болбосо ошол жерде кара энергия кирген кишилер болот. Ошо мен аралыктан дагы, жакын аралыктан дагы мындай чыгара алам кара энергияны, жинди. Ошо жин чыгаруу, дуа чыгаруу, жол ачуу жолу менен соодасын жүргүзө алам. Кудайдын кудурети менен бардык жерде мен кудайсыз мен эч ким эмесмин. Кудай бардыгына шипасын берип атат. Ошо Кудай аркылуу болуп атат бардыгы. Кээ бир соодагерлер баягы товардын баасынан 3-4 эсе ашырып сатышат да. Анан баягы ушул да себепкер болушу мүмкүнбү баягычы? Өтө эле акчага. Негизи бардыгы азгырыктан болуп атат, бугун бардыгы. Азгырык болгон жерде сөзсүз жин иштейт. Жин ошо азгырык кылып бир соодасын жүргүзүп коет. Анан экинчисинде уже токтоп, жин киргенден кийин соода токтойт. Жакшы болбой калат.
ошон үчүн азгырыкка алынбаш керек. Эгерде туура түз иштесе, анын содасы токтобой жүрөт. Сода орундарындагы тазалатса болот да? Сода орундарын тазаласа болот. Мен бул жерден туруп ошол кишини тазалайм. Кишинин атын жазып алып туруп, ошол кишини тазалайм. Эгерде Бишкекте же ошол жакын жерде болсо, аларга сууга дем салып берсем, ошол сууду барып отурган жерлерине чачып, ошондой тазаласа болот. Сууду чачса эле таза болуп, ошол жерде ийгилик болот. Кийинки сурообуз үй бүлө маселесине байланышкан экен. Келинчеги менен таарынышып жүрөм. Сизге кайрылсак жардам бере аласызбы дептир. Аябай көп ушундайлар кайрылышат мага. Үй бүлөсү менен урушуп, талашып, ажырашып кетейин деп аткандар келишет. Келгенден биринчи күнү мага келип катталышат, экинчи күнү уже аларда ынтымак башталат. Биринчи күндөн баштап, биринчи күнү келип жазылышып кетишет, экинчи күнү уже шыпа тиет, Кудайым шыпасын берет аларга дагы. Ынтымак боло башташат. Тез арада эле жакшы жыйынтык болот экен да? Тез арада, бир күндүн, эки күндүн ичинде уже жакшы болот. Андан кийинки сурообузга токтолсок, баламдын жүрүм туруму өзгөрүп, бизди укпай баштады. Эмне кылыш керек? Аларда дагы ошо балдарда жин кирет, же болбосо кара энергия аралашып калды. Ошондо балдар укпай баштайт. Үй бүлөгө келгиси келбей, өздөрүн башкара албай, ошондой башкача болуп калышат да. Аларды да бир күндүн ичинде эртеси уже өзгөрүлтүрсө болот. Бул баягы өткөн куракка келген кезде да, ошондо балдар. Өткөн мезгилде ошо. Андан кийинки суроо, депрессиядан кантип чыгуу керек дейт. Депрессия дагы ошол жин киргенде, же кара энергия киргенде, же дубаланганда депрессия болот киши. Нерв болуп, жин келип, ачууланып, уйкусуздук болуп, иштери жүрүшпөй, ошондой депрессия болот да. Депрессиянын дагы колума келсе бат эле бир күндүн ичинде, келген күндөн баштап өзгөрүлүшөт. Аралыктан болсо бир-эки күндүн ичинде уже окулуп, дуа аркылуу да өзгөрүлүп башташат алар. Кийинки суроо ошо үй бүлө маселесине байланышкан экен, бу дагы төрөй албай жүрөм, кеңеш бериңизчи дейт. Төрөй албай жүргөндөр, буларда дагы дуба бар, же болбосо кара энергия кирип калган болуп калат. Ошондуктан алар көбүнчө төрөй албайт. Медицинадан эме калат, дарыланышат, дарыдан жыйынтык болбойт. Бул жака келип дагы тазаланганда, жана жин шайтандардан, андан кийин боюна бүтүшөт. Буга чейин сизге кайрылуу ушундай жыйынтыктар болгонбу сиздин практикаңызда? Мага мындай келиштет болчу. Мен мындай төрбөгөндөрдү төрөтөм деп реклама берген эмесмин эч качан. Просто мага жанагы арак боюнча көбүнчө келишет да. Арак боюнча, жол ачуу боюнча, сооданы жүргүзүү боюнча, көп оорулардан айыгуу боюнча көбүнчө келишет. Ошондо келатканда кээ биркилер жанагы төрөй албай жүрөм 5-6 жылдан бери деп айтып калышат да. Анан сеанс ал бул жактан деп айтам. Сеанс алгандан кийин ошол убакта деле боюна бүтүп, уже мага сүйүнчүп калышат. Мен беременный болуп калдым депчи. Дагы бир үй бүлөлөр болгон, ал дагы атасын алып келген бул жака мага көрсөткөн. Анан заодно өзүн дарылатып, түшүп, кийин бир жылдан кийин келиптир, баласын көтөрүп алып, бир жыл 3 айлык баланы көтөрүп келиптир. Мен сизден кеткенден кийин мен беременный болуп, уже төрөгөмүн деп. Ошентип айтып келишкен учурлар болот. Жин шайтандарды чыгаруу боюнча айтып өтсөңүз, ошо эң алгач кантип чыгардыңыз эле? Мен өзүм билген эмесмин, мен жинди же бир шайтанды чыгарам депчи. Случайно биз немеге барып калдым, Түркистанга 8-чи жолу барганымда, мен дагы өзүм айыга албай жүрөм. Айыга албай жүргөнүмдө ошо Түркистанга барсам кичине жакшы болуп калганым үчүн барып калат элем. Ошо 8-чи жолу барганымда кербенде баратып,
баратканымда Лейлектик эки жигит бар экен ошол жерде. Агасы менен бир туугандар, агасы менен ийнеси. Алар ооруп 2 жылдан бери шпа издеп жүрүшкөн экен. Мындай өтө арык болуп кетишкен. Мындай кусушат, мындай өздөрүнө келе албай ушинтип кусуп кечке эле окшой берет экен. Башым ооруп атат, кусуп атам. Иштерибиз жүрүшпөй ушундай туура эмес болуп атат деп. Мен аларды билген жокмун. Боорум ачыгандан жана кусу бергенденчи боорум ачыгандан давай кел башыңды кармап коеюнчу деп ошонун баланын башын кармап койдум колум менен. Кармап койгондон кийин 2 остановкада жүргөндөн кийин жанагы бала кайра келип мага айтат: "Эже, башымды дагы бир ирет кармап коюңузчу, что-то колуңузда бирдемке бар экен" деп ушинтип айтты. Анан давай деп мен дагы бир жолу кармап койдум башын. Кармап койсом дагы 2 остановкада жүргөндөн кийин ал бала келип: "Эже, колуңузда бирдемке бар экен, сиз каяка барсаңыз ошол жака барабыз. Жанагы биз шпа издеп жүрөбүз 2 жылдан бери. Азыр дагы бизди бул бир эже алып келди, көз ачык эже алып келди. Ошо Түркистандан шпа табасыңар дегенден келдик" деп айтты да. Анан кийин ушинтип аркаман ээрчип келишти үйгө чейин. Көз ачык келин дагы келди, ушу үчөө келишти да. Ээрчитип. Анан кийин келип бул жерде кармадым. Кармаганымда биринчи күнү жин чыкты, аны мен өзүм билип сезип калдым. Экинчи күнү дуба чыкты, аны дагы көрдүм. Үчүнчү күнү алар таптаза болуп калды. Себеби биринчи күнү кармап атканымда алар транска түштү, экинчи күнү да жарым транска түштү, үчүнчү күнү транска түшпөй таптаза болуп калышты. Өздөрү биз айыктык, жакшы болуп калды, көзүбүз жакшы болуп калды деп ушинтип мага аябай ыраазы болуп атышты. Ошондон кийин мен ушундай мындай касиетим бар экен деп кичине билип баштадым да. Мен ага чейин мен эчтекени билген эмесмин өзүм жөнүндө. Бир жолу ушу Оштан келген эже менен телефон аркылуу сүйлөштүм эле мен. Ошо сизге кайрылган ошо кызынын жеке турмуштук маселеси боюнча. Ал кишинин кызы ошо жыйынтык болуп, чет өлкөгө арабка турмушка чыгып кеткен экен. Ушу тууралуу айтып берсеңиз. Ал келин апасы, ошол кыздын апасы мага телефон аркылуу чалып, мен кызым ушундай болуп атат, баш бербей кетти, жаман кыздарга кошулуп ушу бузулуп кетти деп ушундай деп чалды. Чалгандан кийин мага жазылыңыз деп айттым. Мага жазылды аралыктан эле, Ош тараптан болгон. Жазылып, анан окуп баштадым ал немени. Аралыктан эле окуп аткандан кийин 2-3 күндөн кийин алар мага айтты: "Эже, окуй бериңиз, аябай жакшы болуп атат, жакшы болуп баштады. Кичине телефон менен сүйлөшүп калдым" деп айтты. Ал сүйлөшпөй дагы, анын каякта экенин билбей, дарегин дагы билбей кеткен да. 2-3 күндөн кийин ал кызы телефон чалып, апасына сүйлөшүп калыптыр да. Анан окудум, анан кийин уже жакшы чалбай деле калышты мындай. Жакшы болуп калгандан кийин элдер чалбай калат мага. Чалбай калды. Кийин айтты, ушу сизге немесин айтты да. Сизге рахмат чоң деп. Мен кызым ошо сизден кийин бир араб менен жолугушуп, ага турмушка чыгып, аябай бай арабка турмушка чыгып кетти. Азыр бактылуу жашап атат деп ошентип айтты. Мен дагы сүйүндүм, ушундай жасаптырмын депчи. Апасы да келип жолугуп кетсе керек. Апасы келип ушу ыраазычылыгын билдирип кетти. Жакшы. Мисалы бирөөлөр эрегишип калса, баягычы мындай жолун байлатып окутуп коет экен да баягы. Кара дуба жасат дейсизби? Ошону сиз жалтырасыз да, Мен ошо бирөөнү байлап койгонун тесме аркылуу билем. Сезем кимди окутуп атат, ким кандай кылды, кимди окутту, ошолор билинип калат тесмеден караганымда. Ошол боюнча айтам. Көбүнчөсү күйөөлөрүнү окутуп коет. Үй бүлөдө күйөөлөрүн окутуп, күйөөлөрү башкача болуп, башка келиндерге азгырылышып, ошо азгырык кирип калат да. Анан кийин келиндери ошо күйөөлөрүн башкара албай, мен үй бүлөсүнө имире албай ушундай кыйналып калышат. Ошол учурда мага кайрылышат, кайрылгандарга жардам тиет. Сөз биринчи, экинчи күндөрдө уже жакшы болуп баштаганын айтышат. Бул эми баягы үй бүлө боюнча, мындай бир атаандаштар ортосунда соодадабы же кандай башка тармакта ушундай кайрылгандар болгон да, жолун байлап коюп, жүрүшпөй атат деп. Содадан дагы кайрылышат, ошо барып окуп, тазалап, неме кылсам, мурда барчумун да, азыр барбайм эч жака, өздөрү келишет. Бир жолу ошо бир немеге барып калдым, базарга барып, ошо немени
үйүнө бардым окшойт. Үйүнө барып алардын окуп, ошо жакшы кармап, тазалап келдим. Тазалап келгенден кийин эртеси ал келин мага чалып айтты: "Эже, сизге рахмат. Мен ким окуткандарын даже көрдүм түшүмдө. Түшүмө аян болду" деп ошентип айтты. Мен айттым, ушулар окутту сени депчи. Деп айткандан кийин ал түшүндө өзү көрүптүр, ошо түшүндө көрүп, ошо билдим деп ошентип тазаланып, анан ишин жүрүп кетти иши. Расмий медицина менен элдик медицина анткени кээ бир бейтаптарды оорукана чыгарып салганда баштамакчы болот ошо. Суроо берсең. Ушуну баштамакчысыңыз. Жана эмеден кээ бир бейтаптарды эмеден чыгарып таштайт. Анан ошондо бияктан айыгып кетет да. Кээ бир бейтаптарды расмий медицинага кайрылышканда жардам сурап оорукана чыгарып салат эмеспи? Анан ошондой адамдар баягы кыргызчылык боюнча келип кайрылышып анан жакшы болуп кетишет экен. Ошондой учурлар болобу сизге, баягы ооруканадан шифа болбой сизге кайрылышат? Болот. Мага телефон аркылуу эле байланышып, анан мен ушундай бир тууганым ооруп калды, же болбосо мен жолдошум же бир туугандарым айтат, ооруп калды, ошон эме адам болуп кетеби, больницадан ушундай кылып чыгарды деп айтат. Мен кээде эгерде тесме аркылуу көрөм, аны тесме аркылуу көрүп, же ооруп айыгат деп айтам, же айыкпайт деп айта аламын. Айыккандар, например, келип эм алып келсе, больницадан айыкпагандар сөзсүз бияктан айыгат. Кээ бирке мындай немеден рекламадан болуп атпайбы, ютубтарданчы, жанагы кичинекей жаш балдарыны көп акча сурашып атат, ар жака неме кылыпчы, ошол эм алып келишибиз керек, акча чогултуп бергиле деп. Жин кирген жерде обязательно акча чыгаша болот. Алар ошо биздин кишилер түшүнбөйбүз көп, мен деле түшүнбөй жүргөмүн. Ошо биринчи ошо медицинага кайрылбастан, эгерде көп акча талап кылып аткан жерде, например, кызым көрбөй калды кичинекей 2 жашында, биз эмне Индияга барып дарыланышыбыз керек, же башка жакка барып дарыланышыбыз керек, бул жакка $30,000 кетет, $40,000, миллион сом кетет деп ушундай деп рекламаларды кылышып атат да. Ошолор биринчи кезекте мындай мага окшогондорго кайрылышса, неме биринчи жакшыраак болот да, алардан мындай чыгаша жыйынтык жакшыраак болот да. Биринчи кайрылып, акчасы да үнөмдөлөт. Акча кетпеши мүмкүн. Даже бул келип айыгып кетиши мүмкүн полностью. Барбай калышы мүмкүн эки жаккачы. Ушундай кайрылыш керек. Биринчи кезекте биздин медицинанын күчү жетпесе, кыргызчылыгы бар касиеттүүлөргө кайрылыш керек да. Эми касиеттүүлөргө кайрылганда да кээ биркилер билишпейт. Медициналык образованиясы жоктор, касиеттүүлөр анчалык кыйын эмес да. Вот медициналык образованиясы барларга бар касиеттүүлөргө кайрылса, алар көп немени жолго чыгарат. Жакшы жакка чыгарат да. Биз сиздин баягы медициналык жогорку билимди Украинадан алып келгениңизди билебиз, ушу тууралуу токтолуп өтсөңүз. Сиз ошону айкалыштырып. Мен ошол Украинадан окугам, фармакология клинический факультетин бүткөм. Ошол медицина менен жанагы айкалыштырыш керек болот сөзсүз. Немени? Расмий медицина менен элдик медицина. Элдик медицина айкалышканда анан толук айыгат да, толук жетишилет ийгиликке. Эгерде бир эле медицина болсо толук жетишпейт, бир эле элдик медицина болсо да толук жетишпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн экөө бири-бирин толуктаса аябай ийгиликтүү болот да, жемиштүү болот деп айтсам болот. Дарегиңизди? Дарегим Бишкек шаары, Западная көчөсү 66, үй номери 66. Байланыш телефондорум 0705 00 38 19. WhatsApp номерим 0755 02 00 88. Иштөө убакты саат 11-ден 17-18-ге чейин. Эс алуу күнүңүз бар да? 18-ден баштап 20-га чейин, кечки саат 8-ге чейин телефон аркылуу кабыл алам. Көрүп берип, аларды айтып берем.
саат 6-дан баштап саат 8-ге чейин. Ошо саат 6-га чейинки аралыкта WhatsApp аркылуу суроолорун сизге жөнөтүп койсо, андан кийин сиз 6-дан кийин жооп бересиз да? WhatsApp аркылуу суроолорун эмне маселе жазуу түрүндө жөнөтүш керек. жазуу түрүндө жөнөткөнү жакшы. Мен угуп отурганга убактым жок. Жазып коюшса мен карап андан жооп берем. Саат 6-дан, кечки 6-дан и 8-ге чейин ошол телефондорго жооп берүү убактым болот. 9-га чейин кээде созулат, кээде 10-дорго чейин созулат. Бирок 10-дорго чейин жеткизбесе жакшы болот эле.